Ассалаумағалейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы, ден соолугуңуздар? Мен кайрадан Зак күчмен. Сиздерге бир жума мурунку окуяны айтып кетейин. Центральный телевидение деген канал көрдүм эле го. Ошол жакта негативтерине. Биринчи, Мирла Мама Сейит уулу 5 күн мурун жазыптыр. Башка адам жокпу интервью алган дейт. Башка адамбы? Жок болгон үчүн мени чакырып атат да. Бар болсом да мен барбайт болчумун да. Баруу чакырган үчүн бардым. Жакшы адам экен, жакшы журналист экен, алып барды. Көрдүңөр болчу YouTube'дан, бир 91 миңдей подписчиги бар экен, ошо байкенин. Жакшы байке экен. Ушундай адамдар көп болсун, ушу журналист байкени үлгү алгыла бу алып барчылар. Аргасы кыргыздыктай суроолор бере бербечи, обу жок сөздөрдү. Так берсеңер, ошондой алып барчылоо жагынан чыгасыңар дегендей. Анан бул Мирланга таң каламын да, эмне шашып атсаң, аны шашлыгың мушып атса кете бер, шашлыгың башка бирөө жеп кетип калбасын. Тажасаң Тажикстанга кете бер дегендей. Эмнеге ага башыңды оорутасың? Мен көрбөсөң башка каналдар көрө бер. Артисттериң очередь менен келет. Жактырган кишилерин чакырат дегендей. Ага эмне башыңды оорутасың, сен чыгып аткансып? Көрбөсөң башка каналды көрө бер, эмнеге мага тийишип эле көрө албастык кыласың? Кызыктуу адамдар көп ошочу, баштарын оорутуп эле өздөрүнө өзү нерв боло беришет да. Анан экинчи, бул мээс иштебегенде неге тамашалап жатасыңар? Чыңгыз Кадыркулов жазыптыр да 3 күн мурун. Мээс иштебегенде, мээм иштебесе анда мен эмне кылып жүрөм анда бул жарык дүйнөдө, туурабы? Эмнеге жаралдым анда бул дүйнөгө? Бирдемени ойлоп чыгарчу, табуучу болуп, акылдуу болуп жаралдым да. Бүт жагым, кол буттарым баары бирдей кыймылдап, акылыма жараша. Көп нерселерди ойлоп чыгарып, бирөөлөр туруп атсын артисттерди. Анан мээм иштеген үчүн мен силерден 1000 эсе өйдө чыгып атам да, туурабы? Журналисттер балып атат, элдер балып атат, жакшы адамдар колдоп атышат. Жамандар болсо артыма көйсө аларың ошо боюнча калат, адам болбой ошо боюнча калат дегендей. Аларың өзгөрүлбөйт, эне атасын ушундай тарбия алган. Иштебеген неге тамашалап жатасыңар деп. Тамашалабай эле жакшы эле сүйлөп атат башка алып барчыларга караганда. Сонун эле сүйлөп, сонун эле алып барды, мага сонун суроолор берди дегендей. Ага эмне башыңды оорутасың, мен иштебеген деп. Сен мээң иштебеген үчүн ушундай сөздөрдү жазып атасың да. Башка артисттерге жазбайсыңбы? Мага тийишпей. Сен менин тырмамы теңирбейсиң, урдуруп эле сүйлөй бергилечи, ушу негативтер. Оларың келбейт жанагы асманды сүйлөп, тоонун тоңкуросуңар да. Кой андай концерттен чыктагыла. Үчүнчү, Жумагүл Үсеналиева 4 күн мурун жазыптыр да. Үйдө эле сүйлөшүп отургулачы, кызыгы жок экенин айтып отурасың дейт да. Кызыгы жок, эмнени айтып отурасың дейт. Ушундай да сөз барбы, Жумагүл Үсеналиева, кыз башың менен ушундай мага суроо бересиңби? Күйөөңү акыл үйрөтчү, мага коюптуңбу? Сен кимсиң, мен киммин дегендей. Кухняда эле жүрүп эле аркы жакта тамактарын кара. Кайнап бышып, тузун ачып салып албактыңбы? Жакшылап тартипти сактап, үйүңдү жакшылап камсыздап, жакшылап көңүл бурчу, мени коюп. Бирөөнүн баласын тиешемде аласың. Мага жетишиңер кайра төрөлүшкөн керек дегендей. Кой андай концерттин ичте 4 күн мурун жазыптыр да, үйдө эле сүйлөшүп отургулачы деп. Үйдө отурабызбы, экранга чыгабызбы? Интернетти Кудай ушинтип берип койду эле, туурабы? Любой дүйнө жүзүнө. Жакшы жаңылыктар болуп турсун. WhatsApp аркылуу, TikTok аркылуу, YouTube, Instagram аркылуу бүт жагынан өнүккөн мамлекеттерге кирели деп. Сен түшүнбөйсүңбү, өзүң Instagram жана эмелерин чукуп отура бер, интернеттериңди. Мага башыңды оорутпой эле, туурабы? 3 күн мурун жазыптыр, үйдө эле отурбасыңар, эмнени айтып отурасыңар депчи. Жомокту сүйлөшүп отурабыз чындык окуяларды. Силерге калп эле жомок айткан жокпуз, чыстый баштан өткөн окуяларды. Ошону да көрө албайсыңар, кызыктуу адамдар да. 4-нчү, мынтип жазыптыр. Зуксус дейт да, эле уксус деген сыяктуу. Зуксус 3 күн мурун жазыптыр. Тантыраган кара жерге кир дейт. Сен бирөөгө сын такканча, бирөөгө өлүм тилегенче, бирөөгө өзүңө өмүр тиле дейт. Кара жерге кир дегенде сен асманга көтөрүлүп кетесиң сразу эле. Сен деле киресиң жерге. Ар бирөөбүз киребиз. Эмне канчалык ага кекетип, жаман сөздөр сүйлөйсүң? Бирөөнү каргаганча өзүңө каргыш тийип калып жүрбөсүң? Абайла, инвалид болуп баспай калып жүрбө. Ошону байкасаң, уктуң бирөө каргыш тийип антип. Ошону тилиңерди сактагыла, тилиңерде сөк жок да, ошо 2 метр болгон үчүн ушуну сүйлөп атасыңар да. 5-нчи, Тынарбек 2 күн мурун жазыптыр. Муну больницага көрсөтүш керек да. Оорусу күчөп кеткен дейт. Больницагабы? Больницага эмнеге бармак элем? Мээм буту колум нормально басып атса, мээм иштеп атса. Сен тура эмес жазган үчүн сенин башыңды текшериш керек экен. Эне атаң чото кичинекейине 1 айлык кезинде башы менен жерге түшүрүп алган го дейм. Мээңе доо кетиптир, ушу сотрясениеңи талпагада алгансың го дейм. Өзүң текшерт барып, ичиң ооруганда жатып чык. Мени эмне аласың? Мээм сеникине караганда миллион эсе иштейт. Ошону билип кой, бөбөк малыш, уктуңбу? Анан кийин эме деп жазыптыр. 6-нчы, Жумагүл Үсеналиева 4 күн мурун жазыптыр да. Бул эмне деген передача түшүнүксүз дейт. Түшүнүксүз болсо эмне көрүп атасың? Буяк кытайча эмес, кыргызча эле алып барып атат жакшы эле байке журналист. Түшүнүксүз болсо түшүңө деле кирбей эле коелучу, уктуңбу? Башкаларды көрүп берчи. Бизди эмне аласың, мени көрүп? Түшүнүксүз передача деп. Эмне аны өзүң башыңдын ортосуна кирип алып жаман сөздөр жазып? Аны жазбай эле кете бер да, унчукпай эле башканын эшигинен кирип, башканын терезесинен кирип эле антип телевизор көрүп, башкалардын экрандарын көрүп бер да, мага эмне антип тийишесиң кызыктай суроолор берип? Кызыктай деп. Кызыктай болсо анда башкаларды көр. Менин каналымды көрбөсөң. Кызыктай адамдар көп экен ушундай, көрсөтүш керек деп оорусу күчөп кеткен. 6-нчысын айттым, күн жазыптыр. Бул эмне деген передача деп. 7-нчи, Калматай Акматалиев 5 күн мурун жазыптыр.
биздин телеканалдын деңгээли ушул болсо сөз жок дейт. Эмне биздин каналы сөз жок дейсиңби? Деңгээли ушундай болсо дейт. Ал деңгээлди эмне кыласың? Деңгээли нормальный ушундай канал болсо деңгээли дейт да. Кандай болот депти. Биздин телеканалдын деңгээли ушул болсо сөз жок дейт. Анан кандай болуш керек? Ана жерге барганда тиктокерде сөгүнгөн сагынгандай уят жерин көрсөтүп бардак кылган жокпуз да. Эл катары эле артисттерге кандай суроо берсе ошондой эле суроо берди. Ал журналисттен үлгү алыш керек көп алып барчуларчы. Кызыктуу суроолордун баарын жаза бербеличи, уктанабы? Өзүңөр кыйын болсо чыкпайсыңарбы же алып барбайсыңарбы? Же өзүңөр талантыңарды чыгарбайсыңарбы? Көрө албастык колунан келбегенче ушундайлар жазып атат да, ушундайга чектен ашып кетип атат дегендей. Ушул болсо сөз жок деп. Башкалардын каналын көр, биздин канал көрбөсөң, башты ортпой. 8. Жакшылык Камилдин уулу дейт. 2 күн мурун жазыптыр. Түшүн айтып берип атабы? Ошондо түшүнбөдүм да дейт. Ой, кызыктуу адам Жакшылык Камилдин уулу. 2 күн мурун жазыптыр да. Түшүн айтып берип атабы? Же ошондо түшүнбөдүм дейт. Түшүнбөсөң түшүнгө деле кирбей эле коюн. Түшүнмөсө эле чыстый окуя, башынан өткөн окуя. Сага мындай жомок беле түшүн айтып бергендей. Илгери бир кемпир шал болуптур дегендей анткен жокпуз да, чындыкты айтып атабыз. Түшүнбү же түшүнбү эмне дейт? Түшүнбү деп. Түшүнбөдүм да дейт да. Эй, түшүн айтпай эле чындык окуяны айтып атам. Малыш, ушундай кызыктуу суроо бербей элечи, уктанабы? Мен киммин, сен кимсиң дегендей. Нормальный суроолорго жооп берип атам. Түш көрбөй эле түшүнбөдүм деп. Түшүнбөсөң анда кытайский каналдар көр. Ошол жактан түшүнөсүң кызыктуу сөздөрдү. Кыргызча түшүнбөсөң, сен кыргыз эмес экенсиң, ушуну билдим да. Же эне атаң Метиста. Эне атаң же орус же казак дегендей. Өзүң кыргыз чала бала кыргыз болуп калгансың сыяктуу да. Чала була кыргыз болуп калгансың деген сыяктуу. 9. Нурадис Сагындыков 5 күн мурун жазыптыр. Темаңарга түшүнгөн жокмун. Маанисин түшүндүргүлөчү, айланайындар. Маанилүү нерселерди чыгаргылачы дейт. Маанилүү нерсе чыгарбаганда эмне? Маанисиз нерселерди чыгарып атабызбы? Бардак кылып атабыз экрандын ичин баарын. Ошол жерде дивандан эмне? Кызыктуу сөздөр сүйлөдүмбү? Кызыктуу эле элдерде жок сөздөрдүн баарын сүйлөдүм. Өзүм таап сүйлөдүм, сценарий жок, сатира жок эле. Эмне журналист жакпайт же мен жакпайт атамбы? Эмне эле сүйлөп атасың, түшүнгөн жокмун деп кызыктуу суроолор берет экен ошол жактанчы. Түшүнгөн жокмун, маанисин түшүндүргүлөчү деп. Маанисин түшүнбөсөң эмне башыңды ортосуң? Сен эмнесиң? Кишисиңби же жаш баласың? Түшүнбөйм сагачы. Же кызсыңбы же аялсыңбы? Маани түшүндүргүлөчү, айланайындар. Маанилүү нерсе чыгарылачы дейт. Маанилүү нерсе кылган эмне? Сөгүнүп сагынып уят нерселер көрсөтөлүкпү? Маанилүү болгон эмне? Силерге баары эле ырчыларбы, баягы эле ырчы, бийчи? Эмне алып баруучулар эмне мындай аткарчулар жакпай калганбы? Кызыктуу суроо беришет ушуларчы. Окуудуңар эле өзүңөр я? Вообще нөлөбөй класста окуган эмессиңер го кетиңер менен. 10. Верне 5 күн мурун жазыптыр. Борбордук телеканалдын деңгээли блогердин деңгээлине түштүбү дейт. Бул борбордук телеканалбы? Жок, блогердин деңгээли болгондо блогер менен эмне? Борбордук телеканал менен блогерлер өчүп болот экенби? Телеканалдын деңгээли блогердин деңгээлине түштүбү дейт. Жок, андай эмес. Сен ойлонуп сүйлөсөң да ойлонгончо том дейт. Асманды сүйлөй бербей да урдуруп эле. Блогер бир журналист бага экраны бүт интернет өнүккөн азыр. Блогерлер өзүнүн ишин кылып атат, журналисттер өзүнүн ишин кылып атат, активисттер өзүнүн ишин кылып атат. Короче, тамадаларбы, алып баруучуларбы ушундай сыяктуу бөлүнөт да булчу. Ораторский мастерство дегендей. Аны сүйлөсөң да ойлонуп сүйлө да, урдуруп эле оюм бар, эле тилим бар деле сүйлөй бербей. Экранды көрөсөңөр нормально көрө эле да, бул жерде 10 кишиге жооп берип кеттим. Ол жакпай көрбөй эле койгула, ага эмне башыңар ортосуңар нерв болуп. Менин да башым ортосуңар, баарыбыздын да башын ортуп. Кыргызстан ошочо өнүкпөй атат да, көрө албастык болгон үчүнчү. Ичи тар болуп, эмне сүйлөгүсүм жакпай, эбетем жакпай, сүйлөгүм жакпайбы? Эмне телом жакпай, түшүнбөй коем силергечи. Эмне жакпай атат? Эмне жакшы канал көзүңөр сокур болуп калган же кулагыңар дүлөйбү? Эмнеге мындай боло бересиңер 10 киши? Жооп бердим да. 20 кишиге жазыш керек экен, минутасын көбөйтүп коеюн деп атам 10 мүнөттөй кылып. А так мындай кийин тартип сакталып атышыңарбы? Мына бүт баары жаңылыктардын баары кызык. Жаңы вокзалда көчтү мына көчө күнү. Көчүрүп мына Алматинка объездной. Бүт эски базар, Ош базар бүт көчөт экен жакында мына. Ошол жаңылыктарды да текшерип айтып кетейин дегем, жетишпей калдым көчө күнү. Ушуларды айтып кетейин. Мына жаңылык болуп баштады буюрса. Жомок айланып канча деген жылдагы окуяларым бар мындай өзгөрүлбөй турду эле. Ошол күндөр кайра кел дегендей. Анан кийин монтип көрө албастык кылбагыла эч качан. Бирөөнүн атын жамандап жакшы иштеп атса дагы. Короче, мага да тиешпек эле, акылдууларга да, чоңдорго дагы, спортсмендерге да, мага да, рекордсмендерге да тиешпей, өзүңөр окуп атаңарды өзүңөр кылып жүргүлө дегендей, уктанабы? А так 5 кол тең эмес, характерден зависит этет дегендей. Иштесең тиштейсиң, аракет кылсаң берекет. Москва бир күндө турган эмес, деңиз тамчыдан курулат. Бир күнү нерв, бир күнү көңүл, бир күнү зыкым, бир күнү кыртой, бир күнү бой, бир күнү той деген сыяктуу эле күндөр өтүп атат да, жашап ататчу. Бул жарык дүйнө убакыт учкан өтүп атат, байкадыңарбы? Ракетадай эле учуп атат. Убагында вертолет эле жүрчү элек, жайыраак. Бүт заман өзгөрүп, убакыт өзгөрүп, дүйнө өзгөрүлүп, Кыргызстан өзгөрүлүп атат, бүт нерсенин баары тең.
Аны эмесе саламатсыңардар, мен Зак Күчмен жолукканча Им каналдан